Коронавирус жұқтырғандардың жалпы саны 201 миңге жетіп, 2990-дон ашуын жаран бұл илдеттен көз жұмды. Дээрлик 1,5 миңе 2020 жылдың июль айына тура келет. Бұл ага чейинки 6 жумалык карантинде өлкө инфекциянын массалык чабуулуна даяр эмес экендигин ачыктаган. Коргоо каражаттарынын, дары-дармектердин, ооруканалардагы орундардын жетишсиздиги буга далил болгон. Бардык саламаттык сактоо системасынын кызматкерлеринин атынан, саламаттык сактоо министрлигинин атынан жакындарына, кыздарына, үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Если у вас или у ваших близких или знакомых наблюдаются первые симптомы ковида или пневмонии, Өлкө башына түшкөн мындай оор кырдаалдан чыгууга ыктыярчылар менен кыргызстандыктардын көмөгү өбөлгө түздү. Жарандар бири-бирине кычкылтек концентраторлорун, дары-дармектерди, ооруканага жаткыруу үчүн транспорт жана дарыгерлерге ысык тамак камсыздап абалдан чыгуу аракетин жасап жатышты. Мында албетте эң биринчи соккуну дарыгерлер тосту. 2,5 миңден ашуун ак халатчан илдетке чалдыгып, тилекке каршы 100дөн ашууну каза тапкан. Алардын бири Бишкектеги ооруканалардын биринде көз жумган. Медициналык академиянын 21 жаштагы студенти Адинай Мырзабекова. Она умерла у меня на руках. Я пыталась ее спасти. Ушул айдын башында коронавирус кайрадан башын көтөрдү. Бишкек, Чүй облусу жана Ош шаарында 50ге жакын инфекциянын жаңы учуру катталды. Бирок Бишкектин жугуштуу оорулар ооруканасында республика боюнча 3 гана бейтап жатат. Алардын абалы орточо оор деп бааланууда. Калгандары үйүндө дарыланууда. Прогнозировали, что июль-август будет подъем. Буга чейин июль-август айларында инфекциянын кайрадан тарашы күтүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат айтылган. Азыр коңшу Казакстанда да ушундай абал байкалууда. Азыр алар сары аймакта. Албетте буга биринчи кезекте миграция таасирин тийгизүүдө. Күчтүү респиратордук оорулар көбүнчө күз-кыш мезгилинде жайылат. Ал эми коронавирус жайкы мезгилде көбөйөт. Өзгөчөлүгү ушунда. Айнура Узакбаеванын айтымында инфекциялык оорукана жана өлкөдөгү тиешелүү бейтапканалар зарыл болгон учурга даяр. 3 айлык дары-дармек, керебеттер жана дарыгерлердин жеке коргонуу каражаттары менен толук камсыздалган. Мындан тышкары бардык чек ара бекеттеринде санитардык карантиндик пункттар уюштурулду. Ситуация стабильная, не нужно паниковать. Азыр абал туруктуу. Азыр Кыргызстанга келгендердин саны абдан көп. Биз ковид менен жашоону үйрөнүшүбүз керек жана ага туруштук берүү чараларын көрүшүбүз зарыл. Биз дайыма эле кызыл зоналарды белгилеп, чектөөлөрдү киргизе албайбыз. Жарандардын көбү бул вируска кантип туруштук бериши керек экендигин үйрөнүп калды. Алдын алуу чараларын ар бир жаран көрүп, сактанышы зарыл. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө карантиндик чектөө киргизүүнүн зарылчылыгы жок экендигин билдирет. Бирок кандай гана сценарий болбосун жооп кайтарууга күч жана каражаттар жетиштүү. Ошол эле учурда жарандар эң биринчи кезекте өзүнө өзү жардам берип, коронавирустан коргонуу эрежелерин сакташы шарт. Бактыгүл Султанбек кызы, Болот Исаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.